Нокен райондук соту эч качан иштебейт. Мен ошол нерсени төгүн деп айтып бере алам. Туугандар, мен Нокен райондук сотунун алдында турам, Жалал Абад облусу. Нокен райондук соту колуңуздарда эчтеке келбейт. Бул жерде мыйзам иштебейт. Нокен райондук соту капа болсоңуздар, капа болуңуздар, мен сиздерге бетиңиздерге айтам. Жалал Абад облусунун Нокен райондук сотунда эч кандай бир жыйынтык тапса болбойт. Нокен райондук соту эч качан иштебейт. Мен ошол нерсени төгүн деп айтып бере алам, элим. Неге десеңиздер, мен карыз өндүрүү боюнча кичине суммадагы акча карыз боюнча арызым бар болчу. Арызымда 3 жолу тең сот отуруму болду. Сот отурумунда мен жабырлануучу жана ошондой эле акчаны алып кеп бере турган адам, менден карыз болгон адам, адамды сот отурумуна бир да жолу алып кеп бере алган жок. Эч кандай жыйынтыксыз. Ар сот отурумуна келгенде эле биз сүйлөшөбүз, алып келгенге аракет кылабыз дейт. Бирок биринде дагы алып келген жок. Сот отуруму бул иш процесси 3 айга созулду. Мен бул арыз боюнча март айынын 20 канчаларында кайрылгам. Бүгүн канчасы? Июнь айынын 17-си. Мына 3 ай убакыт өттү. 3 айдын ичинде эч бир жыйынтык жок. Наоборот, мен толук материалдарды арыз боюнча толук материалдарды алгандыгы тууралуу, качан алгандыгы жана качан берем деген макулдугу боюнча толук материалдарды алып келип берген. Бул материалдар боюнча алар жокко чыгарып салды. Тутасыздарбы? Негизинен 50 000 сомго чейинки акча алынган карыздардын бардыгы тең ичара чечилсе болот эле. А мен ол жерде до арызда тил каттын негизинде дагы кайрылдым. Алгандыгы тууралуу, ошол бойдон бир дагы акча бербегендиги тууралуу кайрылдым. Эч кандай жыйынтык жок. Мен сиздерге сунуштабайм. Закон негизинен мыйзам иштейби Кыргызстанда? Хотя бы менин суранычым да, ушул боюнча кандайдыр бир пайызын өндүрүп берсе болбойбу эле? Же болбосо сот отурумуна бизди бетме бет отургузуп, ушул до арыз боюнча ичара келишимге алып келип койгонго дагы эч кандай бир күчү жеткен жок. Нокен райондук соту сиздер иштебейсиздер, сиздердин колуңуздардан эч нерсе келбейт. Мыйзам вообще күчү жок. Вообще күчү жок. Биз ойлой беребиз негизинен азыркы учурда бизде мыйзам катуу күчтүү депчи. Жок. Биз жаңылабыз. Ол просто популисттердин сөзү. Мен мындай эле айтам, популисттердин сөзү. Мыйзам күчтүү, ал бул чакпак. Мурун мыйзам кандай болгон болсо, дагы эле ошондой. Карапайым эл. Мени туура түшүнүңүздөр, мен чындап эле жанагы ичимдеги болгон нерсени, башыман өткөзгөн нерсени сиздерге айтып берип атам. Ошон үчүн мен Нокен райондук сотуна турам. Нокен райондук соту Жалал Абад облусу вообще иштебейт. Капа болбоңуздар, эгер угуп аткан болсоңуздарчы. Мен сиздерге замечание эмес, по факту полный нерсени бетиңиздерге эле айтам. Сиздердин күчүңүздөр жок, колуңуздардан эчтеке келбейт. Колунан келе тургандар ким? Мага чыгыңыздарчы, мына ушул ишти мен акырына чыгарып, бир жыйынтык көрсөтүп бере алам деген адамдар барбы? Эч кимдин колунан келбейт. Мыйзам иштебейт Кыргызстанда. Рахмат барыңыздар көрүп койгонуңуздар үчүн. Туугандар, мени туура эмес түшүнбөңүздөр. Сен жалпылап туруп, көпчүлүктүн атынан сүйлөп атасың деп. Жок, менин жеке өзүмдүн ишим аягына чыкпады. Ошондон мен жыйынтык чыгарып өз ой пикиримди айтып атам. Бул жерде эч бир адамдын аралашпайт. Аралашкан эмес, аралаштырбай эле. Бул деген менин жеке ой пикирим. Ошондуктан Нокен райондук соту сиздер дагы да болсо сиздерге контроль керек.